Илгери Кашкулак менен Үпүп экөө кыйышпас дос болушуп, бири-бирине кас санашпоого убада беришип, антташып дайыма бирге жүрүшөт, тапкандарын тең бөлүшөт, ынтымактуу болушат. Бир күнү канаттуулар Үпүптү убадага бек, сөзгө туруктуу жандешип, өздөрүнө бий шайлап алышат. Ошондон баштап Үпүп ар күнү арызданып келген канаттуулардын арыз муңун угуп, аларга калыс туруп, эч кимисине жаман айтпай, көңүлдөрүн калтырбайт. Туура жүрүп, кадыр баркы артып, атак даңкы чыгып, токойдогу бүткүл жан-жаны бар канаттууларга угулат. Үпүптүн алдынан чыккан айбанаттар урмат менен ийилип салам беришет. Мындай сый-урматка манчыркаган Үпүп күбө баштайт. Кыял мүнөзү өзгөрөт. Мына ошондой күндөрдүн биринде баягы Кашкулак досу эсине түшөт. Ал досун алдырып алып, ага: "Экөөбүздүн достугубуз чын болсо, анда семизибизди соёйлу, эт майына тоёйлу" деп сунушун айтат. Кашкулак Үпүп досунун көөп калганын сезет да: "Үпүп дос, экөөбүз кыйышпас жан элек, канаттуулардын калыс бии элең. Сөзүң эки болбосун, мен сенден семизмин, тамагың таза болсун, тумшугуңду сууга жууп, аябай тазалап туруп жегин" дейт. Үпүп досунун айтканына кубанып, тумшугун жууш үчүн сууга учуп барат да: "Дарыя, Дарыя, мага сууңдан бергин, тумшугумду жууп тазалайын, досум Кашкулактын семиз этин жейин" деп Дарыяга кайрылат. Дарыя: "Бул досун жейин деген кандай келесоо, неме?" деп жана Кашкулакка боор ачып, ары-бери толкуп чайкалат. Анан Үпүпкө: "Суу берейин, мейли, бирок идишим жок да. Карапачыларга барып, идиш алып келгин" дейт. Үпүп андан карапачыларга учуп барып: "Бир карапа бергиле, ага суу алайын, сууга тумшугумду малайын. Кашкулак досум семиз экен, анын этине тоёюн" деп сурайт. Карапачы өзүнүн досун жейин деген Үпүпкө ачууланып: "Сен талаага бар да карапа жасай турган чопо алып кел, мен сага сонун карапа жасап берем" дейт. Үпүп андан талаага учуп барат да: "Тала, эй тала, топурагыңдан берчи мага, мен аны карапачыга алып барайын, ал мага карапа жасап берсин. Карапага суу алып, тумшугумду малайын, анан Кашкулак достун этин жейин" деп кайрылат. "Топурак каза турган күрөгүм жок. Сен тоодогу кийикке барганда анын мүйүзүн сура. Ошол мүйүз менен карапага жарай турган чопо казып алгын" деп тала жооп берет. Үпүп учуп отуруп улуу тоого чыгат. Кырды кыдырып, сырды сыдырып отуруп, арсак терсек аскада оттоп жаткан тоо текени көрөт. "Мага мүйүзүңдү бергин, мүйүзүң менен топурак казып алайын, топуракты карапачыга берейин, ал карапа жасап берсин. Карапага суу куюп, тумшугумду малайын, жууп тазалап туруп, Кашкулак досумдун этин жейин" дейт. Тоо текенин ачуусу келип: "Мүйүзүмдү бербеймин. Кыйын болсоң ит алып келип, тиштетип ал, мергенчилерге аттырып алгын" дейт. Үпүп тоодон кайра ойдогу айылга учуп түшүп, ит агыткан мергенчилерди, тайган иттерди издейт. Кыдырып жүрүп бир тайган итке жолугат да ага кайрылат.
Ай мерген, сен менің керегіме жара, тоодо бир теке оттоп жүрөт, ошонун толор сугун жара тиштеп бер. Сен этине той, мен мүйүзүн алайын, ал мүйүз менен топурак казайын, топуракты карапачыга берип, карапа жасатайын. Карапага суу куюп, тумшугумду малайын да, таза жууп, кашкулак досумдун этин жейин. Тоо текени кубалап, тиштеп берүүгө күч кубатым жок. Курсагым ач, андан көрү мага сүт алып келип бергин. Жакшылап тойгузгун, текени ошондон кийин кубалап берейин, деп жооп берет тайган. Үпүп, малдын жайытын көздөй учуп жөнөйт. Жайыттан эрменди сыдырып жеген, тоо тулаңын кыдырып жеген бир эчкиге жолугат да. Эчки, ай эчки, мага сүтүңдөн бер, мен тайганды тойгузайын, ал тоо теке кубалап тиштеп берсин. Мен мүйүзүн алайын, аны менен жер казайын, топурагын карапачыга берейин. Жасалган карапага суу куюп, тумшугумду малайын, жакшылап жууп тазалап, кашкулак досумдун этин жейин дейт. Эчкинин ачуусу аябай келип, карыдым, арыдым, улагымды да тойгуза албайм. Карыганда тоонун тулаңына да жетпей калат экенсиң. Сен тулаң чөп алып келсең, мен дырдыйып тоюп, анан сага сүт берейин. Үпүп, андан тоонун тулаң чөбүнө жетти. Эй тулаң чөп, чөбүңдөн кайрылыш, мен аны эчкиге берейин, ал жеп сүт берсин, аны итке берейин, ал тоюнуп тоо текени тиштесин. Мен мүйүзүн алайын, аны менен жер казып, топурагын карапачыга берейин. Ал мага карапа жасап берсин, ага суу куюп, тумшугумду салайын да, тазаланып туруп, досум кашкулактын этин дароо жеп салайын дейт. Тулаң чөп өзүнүн досунун этин жейин деген мында уят да, намыс да, досчулук да жок турбайбы деп абдан ачуусу келет да. Колуңдан келсе барып, орок менен оруп ал, деп бурк этет. Үпүп, ошол арадагы айылга учуп келет. Издеп жүрүп, устаны табат. Темир уста өзүнүн досун жеймин деген желмогузду таптакыр жоготоюн дейт да. Тетиги кампада көмүр бар, ошол көмүрдү алып кел, мен сага орок жасап берейин, деп Үпүпкө кайрылат. Үпүп кампага киргенде уста эшикти жаап салат. Үпүп ошол кампада камалып жатып, ачкадан өлөт. Ошондон улам элде бирөөгө оор казсаң, тайыз каз. Балким өзүңдүн чыгарыңа жакшы деген макал айтылып калыптыр.